Бишкекте Чыңгыз Дөө кармалды. Дөө кайманаты менен таанылган Кримтөбөл Чыңгыз Жумагулов кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Кримтөбөл ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 15-июль күнү Бишкек шаарынын аймагынан колго түшүрүлгөн. Ал кылмыштуу топту уюштуруу, ошондой эле жеке ишкердик менен алектенген адамдардан системалуу түрдө ири өлчөмдө акча талап кылуу фактысы боюнча шектелүүдө деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат Жумагуловдон жабыркагандарды УКМКга кайрылууга же 0312 64 04 75 телефонуна чалууну өтүндү. Эске салсак, буга чейин Чыңгыз Дөө изделип жаткан 8-июлда анын автоунаасы аткыланганы, Жумагулов жана анын жанындагы кишилер качып кетүүгө үлгүргөнү айтылган. Булак Спутник кечи. Төө ашуудагы туннелдин ичинде калган 2 автоунааны куткаруучулар алып чыгышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери төө ашуудагы туннелдин ичинде бузулуп калган автоунааларды сыртка алып чыгышты. 14-июлда Күлбаев атындагы туннелден өтүп бара жаткан Mercedes-Benz жана Lexus RX 300 үлгүсүндөгү автоунаалар орто жолдон жүрбөй калган. Жарандар жаракат алган жок.